3-4 gün burun bir okuyага köbө болдum. Бирөө өтүп жаназага бардым. Ошол жерден көмгөнү дагы бирге бардык дагы. Ошол жерде ушул окуяга көбө болдум. Көмүлгөн жерде бир нече туугандары барды, бала чакасы барды. Анан ошол жерде эң кайгырган, ыйлаганы ошол бир эле баласын көрдүм. Андан кийин ошол жерден көмүп кайрадан кеттик да. Мага таасир бергени ошол адамдын өзү жалгыз калгандыгы. Анын мал мүлкү, байлыгы, мансабы бардыгы ошол жерде калды. Адам өзү жалгыз кабырында калды. Топурак таштадык, көмдүк, жанагы жерден эч кандай чыкпай турган деңгээлде көмүлүп, топурактын астында калды. Ар бирибиз бара турган жер дагы ошондой, урматтуу бир туугандар. Биздин байлыгыбыз, мансабыбыз, бардык нерсе калат. Биз менен бирге кала турган нерсе биздин амалыбыз экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, инсан өлгөндө анын артынан 3 нерсе эришип барат. Биринчиси мал мүлкү, байлыгы, мансабы, анан бала чакасы, анан үчүнчү нерсе анын кылган амалы бирге барат. Мал мүлкү, байлыгы, бала чакасы бардыгы артка кайтып кетет дагы, аны менен бирге кала турган нерсе анын кылган амалы гана бирге калат дейт. Анан ошол жерде амалы жакшы болгон болсо, жакшылыкка, жаман болгон болсо кабырда азабы башталат дейт. Кээде биз дүйнөдө бала чаканы деп, келечекти деп өзүбүздүн акыретибизди унутуп калабыз да. Намаздарыбызды, зекетибизди, зарыл болгон ибадаттарыбызды, бир туугандар менен ата энеге болгон сый урматтарыбызды, акыбызды унутуп калабыз дагы. Дүйнө менен алек болуп калабыз. Ошондуктан мага таасир берген нерсе, урматтуу бир туугандар, өзүбүз жалгыз калат экенбиз. Сизге да өзүмө дагы айтар нерсе, ошол өзүбүз жалгыз кала турган күндү унутпайлык. Алла таалам ар бир инсанга жакшы өлүмдү өмүрүнүн аягында жакшылык менен аяктаганды Алла таалам өзү насип кылсын.